Тезирээктен бүтүрөлү. Салам достор, Ерлан телефон чукулап отурат деген досторго телефонду 1 саат коеюн да. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Жигит айтып өттү, азыр комитеттерди алыш үчүн айтып атат деп. Өзүңөргө буйрсун. Бүтүн Кыргызстан фракциясы бир да комитет албайт. Бизге элдин кызыкчылыгы керек, жогорку кеңештин эффективдүү иши керек. Biz çurkap barıp komitette ele koyun, kabinette ele koyun degen fraksiya emespiz. Özüңөргө buyursun, жыйынтыгында дагы өзүңөр жооп бересиңер ki. Biz иштин кызыкчылыгы үчүн айтып атабыз ушул маселени. Азыр bir коллегам туура айтты. Мен ошол Султан Айжигитов мырзадан сурайын дедим эле. 4 төраган орун басар эмне иш кылат? Эмне иш кылат алар? Мына ошолорго айлык көтөрүлөт, ошолорго автоунаа берилет. А комитеттерге эмне берилет? Эч нерсе берилбейт. Иштен башка эч нерсе берилбейт туугандар. Иштен башка эч нерсе жок. Ошого биз комитеттерди жана Аслан Касымакулович айткандай иштейм деп жулунуп аткан азаматтарга иш менен камсыз кылыш керек, бериш керек. Маданияттын маселеси айдалбаган талаадай болуп жатат. Адабияттын, тил маселеси айдалбаган талаа, миграция маселеси, агрардык маселе. Мына биздин сугат жерлер жылына канча 100 000 гектар жерлер сугат жерлерден кетип баратат. Ирригациялык системанын баары жокко учурап атат. Биз недропользование менен экология экөө бири-бирине карама-каршы келет садагалар. Недропользование бул кирешенин аркасынан иштейт. А экология айлана чөйрөнүн тазалыгын сакташ үчүн иштейт. Талаа түздүн таштардын баарын аткылап алтын алабыз деген недропользовательдер болот. Жок, бизде бул жерден суу булганат, мал булганат, чөп булганат деп кыйкырган бул экология комитети болот садагалар. Аралаштырбагыла экөөнү. Жана карышкырды дагы бир короого, койду дагы бир короого камап кое турган болсок, эки короо куруунун кереги жок деген сөздүн кереги жок бул жерде. Биз дагы бир жолу айтабыз, бир да комитеттиңерге мурдубуз бүткөн жок. Буйрсун өзүңөргө. Эл чындыкты билсин. Мага бөлүнгөн кабинетти биротоло тазалаш керек, дейт Мадумаров. Кече 29-декабрда парламент имаратында жогорку кеңештин 7-чакырылышына шайланып келген депутаттардын ант берүү аземи өттү. Депутат Адахан Мадумаров ага бөлүнгөн кабинетке жайгаша электигин журналисттерге билдирди. Мага бөлүнгөн кабинетти биротоло тазалаш керек экен. Ал жакта отуруу мүмкүн эмес. Буга чейин кимдин кабинети болгонун билбейм, деди ал. Журналисттер Мадумаровдун кабинетин көрүү үчүн барышты. Ага бөлүнгөн кабинетте буга чейин Канатбек Исаев отурган. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Даратканасында кагазы жок, бул эмне деген абый? Жаңы депутат биринчи эле күнү үйренжигенин айтты. Жогорку кеңеш аны биринчи эле күнү үйренжиткенин айтты. Бул жакта 87 депутат отурат. Неужели бизде 19 депутат башкарып алабы деген ой келип турат. Каты түйсө кечирим сурайм, менен да эмне үйренжетти. Түштөнүүгө чыкканда даратканасында кагазы жок, ашканасында же бир тамагы жок. Бул эмне деген абый? Биз биринчи жолу кирип жатабыз, деди ал. Булак аргумент кейчи. Эл чындыкты билсин. Саламатсыздарбы коллегалар, Ерлан Кукулов, Ынтымак партиясы. Коллегалар, могул жерде сөздөр чыгып атат да, жардамчылар боюнча, ак үйдүн ремонту боюнча, жана ошондой эле башка столовой боюнча да. Туугандар, мен ак үйдөгү столовой жок, немеси жок эле иштеп келгем. Иштей берсе болот, ишенип койгула. Биз бияка өзүбүздүн талаабыбызды коргогондой келиптирбиз да, мындай жумушка келгендин ордуна мындай бизге ушул керек дегенге келиптирбиз. Могул жерде жада калса кээ бир депутаттар ручка кагаздарыбызды жок деп атасыңар да. Кабинеттериңердин күлүшүн ала албай турсуңар. Силер эл өкүлүсүңөр да. Силер эгер өзүңөр кабинеттериңердин күлүшүңөрдү албай алсаңар, ким күнөөлүү мындан? Алгыла күлүшүңөрдү. Биз бияка иштеген келдик, туугандар. Мындай суроолоруңарды токтоткула, жанагы биз мындай машина керек эле, анан мындай машинасы жок иштеген. Тезирээктен бүтүрөлү. Кийинки сөз процедурный биринчи микрофон. Эл чындыкты билсин. Энесинин төрүндө жатканда өзүнөн кетип, чалкалабай бир аз адам окшоп алса болмок, тарбиясыз. Бул деген башкаларга карата сыйлабастык болуп эсептелет. Тумшугу парламентке кирбей жатып, мурдунан эшек курт түшө баштаптыр. Президент мактап койбоду, көп добуш алганын айтып, ошон үчүн өзүн асманда сезип жаткан кербеси. Жарабайт бул бала, эң оболу тарбиясын оңдоп алсын, үлгү боло тургандай болуп. Сүйлөгөндү баары эле билип, сүйлөп жатып бир колу шымынын чөнтөгүндө шариктерин катайт этип, өпкөсү жарты бул жигит тууралуу али көп негатив жазат окшойбуз, деп Шагымурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.
Арсланбек Малиев өлкөнүн аталышын өзгөртүүнү сунуштады. 7-чакырылыштын депутаты Арсланбек Малиев Кыргызстандын атын өзгөртүүнү сунуштады. Бул тууралуу ал кечээ 29-декабрда парламенттин алгачкы жыйынында билдирди. Биздин имиджибиз өзгөрбөй жатат. Кыргызстандын эки аты бар: Кыргызстан жана Кыргыз Республикасы. Экөөндө тең кыргыз сөздөр жок. Стан фарсы сөзү, республика гректин сөзү. Муну өзгөртүш керек, деди депутат. Анын айткандарына Талат Мамытов Малиев глобалдуу көйгөйлөрдү көтөрүп жатат деген жооп кайтарды. Азырынча эч нерсе дей албайм, сиз желек боюнча да маселе көтөрүп чыкканыңарды билем. Өлкөнүн аталышын өзгөртүү үчүн олуттуу себеп жана негиздеме керек, деп кошумчалады. Алгач элдин курсагын тогузалы, андан кийин сиздин суроолоруңузга кайтып келсек болот, деп Атахан Мадумаров Малиевке жооп кайтарды. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Бүтүн Кыргызстан Атахан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, иштин жакшы натыйжалуу бүтүшү үчүн канча талашсак болот? Бул бир жак. Экинчи жак, азыр кээ бир кесиптештер айтты, комитеттин саны кыскарышы. Эмне табабыз кыскарткандан? Казына азаябы, айлык азаябы, эмнеден? Маселе мындайда турат. Урматтуу кесиптештер, Россия Федерациясы Конституцияга өзгөртүү киргизди. Бакыт. Ата журт, тынчтыкты сактагыла. Эгерде мына жакында ошо Россия Федерациясынын мамлекеттик думасында комитеттердин санын 40ка чейин көтөрдү. Эмне үчүн? Мамлекет кичине болобу, чоң болобу, алдында бирдей маселе турат. Эгерде урматтуу кесиптештер, биз чыныгы элдин, калктын маселесин чечебиз десе, агрардык комитет өзүнчө бөлүнүш керек, маданият комитет өзүнчө болуш керек. Экинчи маселе, bizde 1 milyondan aşık Kırgızstanlık jaranları sırtta жүрөт. 1 milyondan aşık. Бұл деген кайгы аргандай өлкөгө. Biz эмгек жана миграциялык саясат жөнүндө bir комитет түзүшүбүз керек. Комитет по труду и по миграционной политике. Мына ключевой маселе кайсы жакта турат? Биздин кендирибизди кескен маселе кайда турат? Баарыңыздар айылдардан келдиңиздер. 65% элдин баары айыл чарбасында жашайт. Айыл жергесинде жашайт. Бирок 20 жаштан жогорку жаш кыздар менен жигиттерди таппайсыздар. Согушка кетти дегендей, жалаң абышка кемпир чалдар калган. Эмне үчүн? Ички миграция жана сырткы миграциянын кесепети. Мына ушул маселеге келгенде, мигранттардын маселесин, алардын укугун толук кандуу сакташ үчүн бизге ант берди Конституцияга. Ар бир кыргыз жаранынын укугун сактоого ант берем деп. Мына ошол миллиондон ашык сыртта жүргөндөрдүн укугун сакташыбыз керек. Ар дайым комитет болуп келген ушундай миграциялык саясат жөнүндө деген. Комитеттин санынан эч нерсе өзгөрбөйт. Тескерисинче орун басарларга өзүнчө машина, өзүнчө айлык акы болгондон кийин ошол орун басарларды кыскартып комитетти көбөйтөлү. Рахмат. 4-нчү микрофон. Бул жерде жада калса кээ бир депутаттар ручка кагаздарыбызды жоктотосуңар да. Кабинеттериңердин күлүшүн ала албай турсуңар. Силер эл өкүлүсүңөр да. Тезирээктен бүтүрөлү. Кийинки сөз процедурный 1-нчи микрофон. Саламатсыздарбы?